Бургулоочулар мунай өндүрүүдө мотор сыяктуу аба ырайына, убакыт жана майрамдарга карабай иштешет. Кыргыз нефтегазда алардын оорду жана мээнети зор экени талашсыз. Бул кесип Каныбек Карабеков үчүн ардактуу жана сыймыктуу мурастай сезилет. Себеби бул жаатта анын атасы иштеп, кийин өзү дагы 30 жылдан бери эмгектенип келет. Мен үчүн кандай десем айтышам кыйын. Бул эң Кыргызстан боюнча битте ушу Кыргызнефтегаз Кочортонда газ бар, айылдарга газ берилип атат. Быйыл да газ ордуна неме болот. Мен үчүн сыймыктануу мындай грамота жогорку кеңештин грамотасын алдым. Худу ушундай эле мага сыймыктуу Кыргызнефт немеси да. Жумуш орду жакшы мага. Сыймыктанам Кыргызнефт иштегеним ушу жашка келип. Бүгүнкү күндө Кыргызнефтегаз өлкөдөгү мунай жана газ тармагындагы эң ири ишкана болуп саналат. Анын балансында 11 мунай жана газ кендери бар. Ишкана негизги пландарды ашыра аткарып, быйылкы жылдын 7 айында мунай өндүрүүнүн планы 111%га аткарылып, 99 000 тоннадан ашык нефт өндүрүлгөн. Газ өндүрүүдө да жылыштар бар. Быйыл 7 айлыкка коюлган план 1 445 000 метр кубка ашыгы менен аткарылды. Демек 7 айлыкта 15 970 метр куб жаратылыш газы өндүрүлдү. Кыргыз мунайгаздын таза кирешеси быйыл рекордтук көрсөткүч жаратты. Жумушчулардын эмгеги, жетекчиликтин аракети менен 7 айда план 173%га, же 2 миллиард 73 миллион сомго аткарылды. Мамлекетке болгон төлөмдөр өз учурунда аткарылууда. 2022 жылдын 7 ай аралыгында бюджетке салык төлөмү 832 миллион сом, социалдык камсыздандырууга 200 миллион сом. Ошондой эле мамлекеттик үлүшкө болгон дивидендтин төлөмү 534 миллион сомду түздү. Бардыгы болуп мамлекетке болгон төлөмдөр 1 миллиард 566 миллион сомго аткарылды. Кудай буюрса жылдын акырына чейин биз 30 скваждан ошону бардыгын гидрозерв пластаны жасайбыз. Анын негизинде нефтибиз ошол дагы бир өзүнүн көлөмүндө көбөйөт дагы. Андан тышкары бүгүнкү күндө бурбулоо иштери бардыгы өзүнүн планы менен, ашыгы менен кетип атат. Өкмөттө гос предприятие деп 60-67% көбүрөөк болгон мекемелерди отдельно бир лицензияны аукцион жок эле алганга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк ошондой болуп атат. Ошонун негизинде Кыргызнефтегаз жаңы лицензияларга заявкаларды даярдап бүгүнкү күндө ошо менен заниматься этип атабыз да. Ишкананын материалдык техникалык базасы жаңыртылып, быйыл өндүрүшкө керектелүүчү 41 техника сатылып алынган. Мобилдик бургулоочу курулманы сатып алууга келишим түзүлүп, жылдын соңуна чейин дагы бир стационардык бургулоочу курулманы сатып алуу пландаштырылган. Бизде абдан чоң ийгилик бар. Бизди билесиңер, Арсанбапта жайгашкан Зорко лагери быйыл ушул ремонт башталды. 10 коттедж курулду, эмки жылы дагы 9 курат, ошондо 550 орунлук лагерь болот. Буга чейин 300-ге жетпейт эле 250 бачат. Мына ушул 2 жылдын ичинде чоң ийгилик менен куруп берем деп уже башталды. Андан сырткары билесиңер 3 этаж, 50 орунду биздин балдар бекер жумушчулар жасала турган профилакториябыз бар. Мунун полный капитальный ремонт бүтүп атат. 2,5 миңден ашык кесипкөйлөрдүн башын бириктирген Кыргызнефтегаз нефт өндүрүмүнүн 90 жылдыгын белгиледи. Мындай салтанаттуу иш-чарага өлкө башчысы Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары Камчыбек Ташиев жана Бакыт Төрөбаев, Кыргыз Республикасынын баатыры Апас Жумагулов баштаган жетекчилер жана Кочкор Ата шаарынын тургундары катышты. Мунай өндүрүү бул зор милдет, чоң жоопкерчилик. Калкыбызга ак ниет кызмат кылуу менен өлкөбүздүн жаркын келечегине салым кошуу. Бизге жүктөлгөн милдеттер жогорку кесипкөйлүктү, тазалыкты, темирдей тартипти бекем сактоону талап кылат. Алдыбызга коюлган жаңы максаттарга жетүү үчүн ар бир мунайчы жан дили менен эмгектениши зарыл экендигин түшүнөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо менен биздин мекеме өнүгүүнүн жаңы доорун ачууда. Расмий бөлүктүн ачылышында Садыр Жапаров сөз сүйлөп, мунайчыларды кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, биздин кесипкөй мунайчылардын жана газчылардын күч аракети менен өлкөбүздүн экономикалык жана энергетикалык базасы чыңдалып жатканына да токтоло кетейин. Эмгекчил мунайчылар эл керегине жарап, ички рынокты мүмкүн болушунча күйүүчү, майлоочу заттар менен камсыздоого, жаңы кендерди изилдеп, өндүрүштү өнүктүрүүгө аракет кылып жатышат.
Кыргызнефтегаз ишканасы өлкөнүн экономика тармактарын жана элди күзгү, кышкы жылуулук мезгилинде даярдоого кошкон салымы да эбегейсиз. Мунайчылардын кесиптик майрамы Кочкор аталыктар үчүн маанилүү күн. Анткени Кыргызнефтегаз мындагыларга түрдүү жеңилдиктерди жана жумуш орундарын камсыздаган. Кочкор Ата шаарынын локомотивине айланган ишкананын мааракеси менен тургундар куттукташты. Кыргызнефтегаз эч качан өчпөсүн, ар дайым өркүндөй берсин, кийинки муундарга дагы, келечектерге дагы өзүнүн кучагын жайган кенен ишкана боло берсин. Балдарга спорт залдар ачылып атат, стадиондорду көрүп атасыңар. Бар жок шарттар жакшы да, кыскасын айтканда. Ишчилерге дагы жакшы. Кыргызнефтегаз менче ушул бул жерде болбогондо мынчалык өнүкпөй эле дедим да, Кочкор Ата шаары. Азыр Кочкор Ата шаары кандай өнүктү. Мисалы көчөлөрү жарык, стадион кооз. Кочкор Атанын ишенген Кыргызнефтиси бар. Ошо тынччылык болсун, заманыбыз тынч болсун. Салтанаттуу иш-чара ата мекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын концерттик программасы менен уланды. Кыргызнефтегаздын быйылкы 7 айдагы таза кирешеси рекорддук көрсөткүчкө жетти. Тагыраагы 2 миллиард 73 миллион киреше табышкан. Анын натыйжасында кызматкерлердин дагы маяналары 40%га көтөрүлгөн. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.